Ассаламу алейкум, жалпы жаамат, таксиде иштеп аткан мекендештер, агалар, эжелер, байкелер, карындаштар, нинелер, баарыңыздар кутмандуу, кушубак күнүңүздөр менен жана баардыгыңыздарды ушул ысык кетип, ушундай сонун погодада келип калган күнүңүздөр менен туугандар. Буюрса дисциплина уланууда бүгүн эртең менен чыккан, просто кечке эле жумуштун немесин көрсөтө бербестен бир аз болсо дагы бүгүнкү убакыттын жаңылыктары менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Ал жаңылыктар баардыгыңыздар билесиздер, ошо бонустар боюнча. Анан Яндекстин бонусунан баштап кетейин. Ошол Яндекске тиешелүү паркты дагы силерге айта кетейин. Ошол парк лицензия алган жардам берет. Азыр өзүңүздөр билесиздер, таксиге иштеш үчүн лицензия талап кылып башташкан. Кимде ким Яндекске кошулуп лицензия алам деген болсо, Эксперт паркты силерге сунуштап кеткен. Ошол паркта мен деле өзүм иштейм. Ошол парк аркылуу мен деле лицензия алдым. Кимде ким ушул паркка барып иштей турган болсо, 3 түрлүү комиссиясы бар. 2%, 4 сом жана 55 сом суткасына. Анан кийин ушул Эксперт парктан реферальная ссылка деген бар. Бул деген нерсе сиздин атыңыздан келген айдоочуларга мурда бир водительге 1000 сом берчи, азыр 3 водительге 4000, 5 водительге 6000 и ошентип кете берет. Ошондой сонун болуп калган мүмкүнчүлүк колдон чыгарбастан досуңуздарды чакырып ошентип иштеп калгыла. Сиз өзүңүздүн учуруңузда ошол Эксперт паркка кошулардын алдында ошо Тынчтык Go YouTube каналынан келдим, блогерден келдим деп койсоңуздар, мага болгон рекламанын пайдасы бир аз болсо дагы сиздин жардамыңыз менен көтөрүлөт. Ошол туугандар, лицензия алганга документтерди офлайн онлайн тапшырганы жардам көрсөтөт. Силер келишим түзүш үчүн ошол паркка кошуласыңар, анан кийин силерге онлайн түрүндө келишимди жөнөтөт жана лицензиясын жөнөтөт. Эмечи, парктын өзү. Анан кийин ошол документтерди чогултуп алып туруп, кийин документтерди М-банкка, Түндүккө же болбосо компания банкка онлайн түрүндө тапшырып туруп, лицензияга мындай айтканда баштап койсоңуздар болот. Эми туугандар, бонустар боюнча Яндекс бонусту уже токтотуптур. Өзүңүздөр бүгүн билдиңиздер. Буга чейин көбүнө берген эмес. Эми мен ойлоп атамын, ушу бонустарды токтоткон себеби көп эле иштеп эме болду да. Анан кайра көп иштеп менен кийин бир аз токтотуп койду. Эми кайра адамдар ВБге өтүп иштегенден кийин бонустарды кайра жаңгылайт. Ошол үчүн туугандар, бул нерсе шахмат катарында, шахмат оюн ойноп атат да булар. Бизди булар как пешка катары иштетет. Ошол үчүн туугандар, келгиле, силер деле ошондой ответти бериш үчүн көп адамдарга ВБге өткүлө, ВБде иштегиле айтсаңыздар, ошондо массовый эме переход болгондон кийин кайра бонустар берет. Бонустар бергенден кийин бияка өткөндөн кийин ВБ кайра бонустарын көтөрүлөт. Ошентип биз булардан наоборот ойнотуш керекпиз да, булар бизди эмес. Ошол үчүн туугандар, келгиле, бардыгыбыз биргеликте. Азыркы учурда Яндекс үчүн токтотуп койду, значит акырындан ВБге өтүп туруп ВБде иштейли. ВБден иштеп аткан кезде Яндекс кайра эме бонус берет, анан кийин тарс өтүп туруп кайра ошол бонустарды жаңылап туруп жүрө беребиз. Ошол үчүн как шахмат катары бул нерсени да тактика менен иштеш керек. Эми туугандар, мына ушул боюнча бир сообщение уктуруп коеюн силерге. Ошону деле толук бербей атмат. Алейкум ассалам. Бонус азайып атат ошото. Ага, менен блогерлер күндөлүү болуп атпайбы билем. Рекламадан уруп бүт уруп атышпайбы, жанагы эмелерчи жүрбөйбү жанагы таксист тамадайсың. Ошол дагы эме да. Бүт рекламадан уруп атып бонустун баарын азайтышты. Такси көп да, ошон үчүн бонустар ыргытып атат акырын четин. Ушундай сообщениялар, ушундай комментарийлер көп деген видеонун астында мага деле жазып жатат. Анан кийин жанагы профсоюз деген эме бар эмеспи? Кабылан деген профсоюз бар эмеспи, таксисттердин жамаатычы. Ошол деле мага бир комментарий жазып жатты. Ушундай нерсени токтотсоң болобу депчи, жанагы ВБде канча иштегенимди, ушундай иштегенимди көрсөтсөм, ошондой комментарий жазып өттүр. Эми туугандар, бул деген нерсе бред да, полный бред. Кантип эле силер өзүңүз ойлоп көрсөңүздөр, биздин жанагы тапкан кирешени, маалыматты элдерге бөлүшүп атсак, ошону көрүп туруп анан бонус азайтып койгон. Эми бул күлкүлүү нерсе да. Эгерде ошондой эле боло турган болсо, силердин оюңуздар боюнча ошол блогерлер ушундай нерсеге эме жол көрсөтүп, анан кийин ошол себептен бонусту алып койду деп ой болгон болсо, неге анда жана лицензияны узартканда блогерлерге рахмат айткан жоксуңар? Именно блогерлер ушундай лицензияны узарткыла, ушундай кылгыла деп туруп, лицензияны узартты деп туруп ошондо чыкпайсыңар дейм да. Мындай жаман бирдеке болгондон кийин сразу эле блогерлер ушундай, блогерлер тигиндей, блогерлер мындай деп эме кылып койду го. Именно ошол коюп койдум мен машинаны. Так, ладно. Эме ошол үчүн туугандар, өзү негизичи бул нерсе мындай бред да, мындай туура эмес нерсе да. Ошол үчүн ар ким
мисалы үчүн бир жумушка иштердин астында бир маалымат алыш керек да, канча сом таап атат экен, кандай болуп атат экен, кай жерден заказ алыш керек, кандай заказ алыш керек, кайсы линияга чыгыш керек, кайсы паркка кошулуш керек, качан кошулуш керек, кандай жерден жумушту башташ керек, кандай жерден заказ алыш керек, кандай жердеги заказ менен барыш керек, кандай жерде заказ отмена кылыш керек, кандай учурда отмена кылыш керек деген информацияны алыш үчүн алар маалымат издейт. Ошол маалыматты биз бөлүшүп, мындай айтканда элдерге по факту өзүбүздүн көз алдыбызда болуп аткан нерсе менен бөлүшүп атпайбызбы? Анан кийин ошол нерсенин дагы туура эмес жактарын ойлоп табуу эле, силер ушундайсыңар, силер мындайсыңар деп. Эң негизгиси ошол ютубтан, анча инстаграмдан комментарий жазгандардын баардыгы аккаунттар фейковый да, жок аттары. Аны алгоритм эч качан эме кылбайт. Качан сиз өзүңүздүн аккаунтуңуз менен жазган болсоңуз, ошондо видео өзүнчө бир мындай наплывка пайда болот да. Бул комментарий берген адам подтвержденный эмеси менен страницасын берип атат экен. Анан кийин 1-2 күн эле мурун регистрация болуп туруп, анан кийин ал эме менен только комментарий жазган эмеңе тототсоңор, оюңар барбы, чисто бир мнениеңар барбы, ошо мненияны конкретно өзүңөрдүн атыңарда жазгыла, видео тартып чыккыла, же болбосо ошол сообщение менен видео кылып жөнөткүлө, анан кийин жок эле жерден арды экенин сүйлөп, өзүнчө эле мындай бир эмени мындай бир аналитик болупчу. Эми туура эмес да ал аналитикаңарчы. Ошол үчүн эч качан андай болбойт. Эч качан блогерлерди көрүп туруп, эч качан бонустарды алып койбойт. Булар просто азыр бири-бири менен аябай шахмат ойноп атат. Ошол шахматка өзүбүз пешка болбостон, мен айткандай эле, качан бонустар азайтты, мисалы үчүн азайтты, все, эми акырындан наплыв менен өтүш керек ВБга. ВБга өтүп туруп, ошол ВБны иштеп туруп, анан кийин водительдер канчалык көп ал жака өтүп кеткен болсо, ошончолук көп бонусту кайра Яндекс жаңылайт. Яндекске иштеп туруп кайра бонустарды иштешип алгандан кийин ВБ бияктан өзүңүздөр көрдүңүздөр да, башында ВБ дагы тирелегишип көтөрдү, анан кийин Яндекс көтөрдү, анан кийин Яндекс азайтты, анан ВБ азайтты, анан Яндекс вообще жок кылып койду, ВБ өзүнүн мурдагы калыбына келтирип койду да. Бул деген нерсе ВБ пока что стабилдүү болуп атат. Яндекс естественно жанагы тарифтери жакшы, но бонустары жок болуп калган болсо, ВБде акчаны көбүрөөк таба алат экенбиз. Ошол үчүн туугандар, дагы бир жолу айтып кетейин, кайталап кетейин. Кимде ким пассажирлерин Яндексте иштеп атып, айтып койсоңуздар. Мен мисалы үчүн бүгүн 2-3 адам айттым да, ВБ ушундай деп, карталарын кошуп берип койдум, көбүрөөк заказ кылыңыздар, кыска заказдар кылыңыздар депчи. Ошол үчүн туугандар ошондой. Анан кийин жанагындай беркиндей туура эмес ойлорго барып, туура эмес комментарий жазгандан алыс болуңуздар. Буюрса Яндекс деле мисалы үчүн саатына 500 чыгарып атат минимум. ВБден кичине көбүрөөк бонустарга байланыштуу. Ошол үчүн кимде ким жаңыдан таксиге уланамын, жаңыдан такси иштеймин, такси кандай болуп атат деген вопростор болгон болсо, ушул видеолордон көрсөңүздөр болот, же болбосо мага лично жазсаңыздар болот. Колдон келишинче болгон билген маалыматымды бөлүшүп турам, жана болгон билген маалыматымды айтып турам туугандар. Барыңыздарга чоң рахмат, дагы бир жолу ийгилик. Жамандан алыс болойлу, жакшы ниет кылайлы туугандар.